süt же башка süt азыктарын ичкенде ыңгайсыздык, ичиңизде газ, ич курулдак, шишик, атүгүл оору пайда болот. Сизде ушундай болобу? Же өзүңүзгө сүт азыктары сизге туура келбейт деп айтасызбы? Менде сүт ичкенден кийин ашказандар ооруп, жада калса ичи өтүп кетет деген бейтаптар көп. Эгер ушундай болсо, анда эмне үчүн мындай болгонун айтып берейин. Мунун баары казеин А1 жана казеин А2 деген белоктун айынан. Казеин А1 ден соолукка пайдалуу эмес. Аны сиңире турган фермент гастритте, ашказан жарасында, дегеле ашказан сезгенүүсүндө азайып кеткендиктен казеин А1 сиңбей ичеги карын жолдорунда былжыр пайда болот. Былжыр бар жерде бүт микроорганизмдер көбөйүүгө дуушар болуп, курсактагы дискомфортту жаратат. Казеин А2 тескерисинче баарына ылайыктуу. Ал тургай тамак сиңирүүнү жакшыртат жана ич катуудан арылтат. Эчкенин сүтүндө казеин А2 көп болгондуктан эчкенин сүтүнө жасалган каалаган сүт азыктарын ичсе болот. Сыр, сүт жана башка тамак азыктарын. Демек, көйгөйлөр болсо, анда эчкенин сүтүнөн гана сүт азыктарын алууга болот. Анын ичинен дагы ак эчкенин сүтү өтө пайдалуу. Ден соолукта болуңуз.